Өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен кабарлар маалымат программасы тааныштыруу үчүн өз ишин баштады. Студияда Фируза Ашымбаева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күндөн кыскача. Аба майдандар күнү түнү жүргүнчүлөрдү санитардык гигиеналык талаптарды сактоо менен тейлөө үчүн тийиштүү алгоритмдер иштелип чыкты. Ички иштер министрлиги тик учак менен дары чачылып жатат деп маалымат тараткан жарандарды издей баштады. Кара сууда аяосуз сабалган 82 жаштагы аксакал бейтапканадан үйүнө чыгарылды. Анын жамбашы сөөгү сынып, бир буту иштебей калган. Коронавирустун очогунда күрөшкөн дарыгерлер Ысык көлдө эс алып жатышат. Бүгүн 24 августка карата Кыргызстанда коронавирус жана пневмония менен жаңы 103 бейтап катталды. Республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча муну менен бейтаптардын жалпы саны 43.126 адамга жетти. Жаңы катталгандар Бишкек шаарында 27, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 8, Ош облусунда 8, Нарын облусунда 3, Ысык көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 29, Баткен облусунда 19 адам. Ошол эле учурда акыркы суткада COVID-19 инфекциясынан 1 адам каза болду. Мындай учур Бишкек шаарында катталды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн премьер-министр Кубатбек Боронов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Анда учурдагы эпидемиологиялык кырдаал, республиканын социалдык-экономикалык өнүгүүсү, тышкы чек аралардын ачылышы, күз-кыш мезгилине жана жаңы окуу жылына даярдыктар жөнүндө маселелер талкууланды. Өкмөт башчысы карантиндик чараларды бара-бара алып салууга карата көрүлүп жаткан даярдыктар, транспорттук байланыштарды паритеттик негизде жандандыруу боюнча чет мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү жөнүндө маалымат берди. Анын берген маалыматына ылайык өлкө аэропорттору күнү түнү жүргүнчүлөрдү санитардык гигиеналык талаптарды сактоо менен тейлөөгө даяр. Аларда бардык керектүү шаймандар орнотулуп, тийиштүү алгоритмдер иштелип чыккан. Президент чек араларды ачууда чет өлкөлөрдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу керектигин, айрым жерлерде пандемия токтобой жаткандыгын баса белгиледи. Ал өлкө аймагында эпидемиологиялык кырдаалдын жакшырганына карабастан, Кыргызстандын жарандарын жеке таратипти жана бардык санитардык ченемдерди сактоо тууралуу маалымдоо ишин улантууга чакырды. Ички иштер министрлиги жалган маалымат таратпоого чакырат. Министрликтин басма сөз кызматы кече WhatsApp жана башка социалдык тармактар аркылуу түнкүсүн тик учак менен дары-дармектер себиле турганы тууралуу жалган маалымат тарагандыгын билдирди. Бул боюнча кылмыш жасалгандыгы жөнүндө жалган маалымат тараткан жарандар Жазык кодексинин 344-беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактар жана интернет аркылуу кылмыш жасалгандыгы жөнүндө жалган маалыматтарды таратпоого чакырат. Кара суу районунда аяосуз сабалган жарандын абалы күндөн күнгө оор болуп жатат. Бул тууралуу анын туугандары маалымдады. Сабалган жаран 82 жашта. Ал айылдашы тарабынан себепсиз сабалып ооруканага түшкөн. Учурда жашоо шартына байланыштуу үйүндө дарыланып жатат. Жабырлануучунун абалы менен Мимоза Жаныбек кызы таанышып келген. Алым. Пожалуйста. Жогоруда сиздер көргөн видео тасма Кара суу районунун Сабай айыл округунун Кыдырш айылында дал ушул жерде орун алган. Ал эми ал видео болсо дүкөндө орнотулган видео байкоого түшүп калган. Мындагы күбөлөрдүн айтымында ал токмоктогон жаран дудук экени айтылууда. Видео тасмада көрсөтүлгөндөй андагы жаран эч себепсиз кол көтөрүп аксакалды токмоктогон. Камерага сүйлөп берүүнү каалабаган күбөнүн айтымында жабырлануучуну айылдаштары ооруканага жеткирген. Кара суу райондук ооруканасынын берген маалыматына караганда жабырлануучу амбулатордук жардам алган соң туугандарынын суранычы менен үйүнө чыгарылган. Келгендеги диагноз закрытый перелом шейки правобедренной кости, Сабай өкмөтүнүн Кыдырш айылынан болот. Келгенде диагноз коюлган. Диагнозду рентгендин жыйынтыгында чыгарылган. Рентген тартылганда кашка жиликтин башы сынып кеткен. Алган жаратынын негизги себеби белгилүү адамдан токмок жеген. Бизге келип кайрылгандан кийин врачтар көрүп, биринчи жардам көрсөтүшкөн. Ал кишиге диротационный сапожа коюлгандан кийин туугандары аркылуу кайра үйүнө алып кетилген. Түзө. Жамбаш. Жок. Эки жер.
82 жаштагы жабырлануучу Калыбек Исаков азыркы учурда кызынын үйүндө үй шартында гана дарыланып жатканы белгилүү болду. Анын айтымында жамбаштары сынгандыктан азыр ордунан тура албайт жана өз алдынча басууга дарымети жетпейт. Мурдагыдан абалы оорлошуп баратат. Ал окуяны мындайча баяндайт. Таш bir koydu başı. Asfaltka çavılıp cıgıp düştüm. Bana bu 200 men jambaş. Özüm bilmem, turup kaldım. Sakoy bala, yaşadı. Karamanda jemperkiga, karashım, açkın tangan. Nday arkana uzun baydı o bala. Anan şu, katı tigen bana tüzemenen jambaş oruydu. Карыянын айтымында 5 баласы чет өлкөдө мигрант болуп иштегендиктен ал үйүндө неберелери менен күн кечирип келген. Ооруканада жатып жетиштүү дарыланбай калгандын дагы бир себеби турмуштун жетишсиздиги. Кызы Тилда Исакова учурда колунан келген тамак ашын берип карап жатат. Атамды сабагандар жазасыз калбаса дейт. Үйеңгиде сынган деген. Анан кет, эми шат жок да эми дагы жаткандан кийин бираз неме пул керек. Ошо шатыбыз жок. Туура. Эми ошо урган адам жазасын алыш керек тур. Канчадан токмодум. Видеодон көрүп алып илактай болдук. Исаковдун туугандары да бул окуядан улам кыйла кыжалат болуп жатканын айтышты. Анткени карыяны урган жаран буга чейин да айылдагы бир канча тургундарды урук токмокко алып жүргөн. Андан кийин деле жаза албай мынтип кайрадан бул жолго барып жатканына нааразы болушту. Обязательно жазасын алыш керек да. Эми будун да кыйла көпчүлүктөрдө ошо айылдагыларды уруп жүргөн экен, Сабайдан дейт, ошо Кыдырш айылынан дейт. Эми мынтип кароосуз калгандай чалды катуу уруп койгонго жазасын алыш керек. Эми бизге салымдай алысыраак эле тууганчылык болуп кетет. Азырынча жатканын көрдүк. Ушу жамбашы сыныптыр, путу дагы сыныптыр. Эми азыр ошо шарттары дагы анча жок экен булардын. Бул окуя Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине эң баштык беренеси боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери ачылган. Карыяны урган Кара Суу шаарынын 1984-жылы туулган жараны экени аныкталган. Азыркы учурда издөө иштери жүрүп жатат. Кара Суу шаарынын тургуну экендиги, ал дудук жаран экени жана Бишкек шаарына качып кеткени белгиланган. Азыр карма боюнча ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Ошондой эле ошол жерде актакалды уруп жатканда аракетсиз турган жарандарды да тактоо боюнча азыр тиешелүү иштери жүрүп жатат. Азыркы күндө тилекке каршы кылмышка шектүү кармалып элек, жакын күндөрдө кармалат. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча урук токмок жасаган жаран дудук экенине карабастан жоопкерчиликтен бошотулбайт жана мыйзам чегинде жаза тартат. Баары бир дудук болобу, башка болобу жоопкерчилик калбайт. Мыйзам чегинде жоопко тартылат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Коронавирус инфекциясынын очогунда иштеп жаткан COVID-19 жана пневмония менен ооруп чыккан медицина кызматкерлеринин ден соолугун калыбына келтирүү жана реабилитацияны уюштуруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Медицина кызматкерлеринин ысык көлдө эс алуусу мамлекет тарабынан каржыланып жатат. Жалпысынан 3000 медицина кызматкерлерин эс алдыруу пландалды. Өмүрүн ден соолугун тобокелге салып, калк саламаттыгына кам көргөн медицина кызматкерлери ысык көлдө эс алууда. Арген Төрөкулов Талас облусундагы оорукананын жандандыруу бөлүмүнүн дарыгери. Кызыл аймакта иштеген аккалатчан илдетти жуктуруп алган. Сакайып чыккан соң көл жээгинде ден соолугун чыңдоодо. Мамлекет тарабынан көрүлгөн камкордугу бизди мына чогултуп, пансионатка барып эс алып, ден соолугуна чыңдап келгиле деп жиберди. Өкмөткө рахмат. Биз элдин камкордугун ойлодук, өкмөт биздин камкордукту ойлоду. Ысык көлгө реабилитациядан өтүү үчүн нарындан дагы келишти. Ден соолук өмүр булагы. Биринчи байлык экенин айткан медицина кызматкерлери бул кесипти тандап алган соң эл жан айласын таппай турганда кыйшаюусуз иштөө биздин башкы милдеттешет. Красный зонада иштеп чыктым. Ушу оору башталгандан бери өзүбүз ушу кесипти тандап алгандан кийин элибиз, жерибиз деп ден соолук биринчи очередте биз ошо ден соолук үчүн күрөшүп ушинтип келдик да. Анан дагы деле күрөшө беребиз. Дарыгерлердин эмгеги эл үчүн муну айткан аккалатчандар дарыгерлик бул жогорку кесипкөйлүктү, чексиз айкөлдүктү, сезимталдыкты, боорукерликти, өтө чыдамкайлыкты талап кылган кесиптешет. Эл оорубаса биздин байлыгыбыз экен. Элибиз тынч болсо биз тынч болобуз эл ичиндечи. Эл тынч болбосо мына көрдүк го, именно ушул оору көргөзтү да бизгечи. Медицина кызматкерлеринин ысык көлдө эс алуусу мамлекет тарабынан каржыланып жатат. Бул иштер мамлекет башчынын тапшырмасынын негизинде жүргүзүлүүдө.
1300дөн ашык киши эс алып атат. Делорам жана Рахат пансионаттарында профсоюз менен чогуу жумуш алып барып атабыз. Алар дагы азыр өздөрүнүн путевкалары менен дагы параллельно дагы кызматкерлерди өздөрү эс алдырууга жөнөтүп атат алар. Ал Голубой Сколго жана башка пансионаттарга. Белгилей кетсек, иш учурунда илдетти жуктуруп сакайып чыккан дарыгерлер өкмөт жана саламаттыкты сактоо министрлиги аркылуу кезек-кезеги менен ысык көлдө бир жумадан эс алууда. Авазбек Айтиев, Айбек Үсөн уулу, Ынтымак. Кыргызстанда кышында электр энергиясын өчүрүүлөр болбойт. Бул тууралуу өнөр жай жана жер казыналарын пайдалануу мамлекеттик комитетинин башчысы Эмиль Османбетов билдирди. Анын айтымында электр станциялары ачык акционер коому электр энергиясына чектөөлөрдү киргизүүнү пландаган жок. Учурда капиталдык жана утурумдук оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Бардык жумуштар график боюнча жүрүп жатат. Күз-кыш жылуулук мезгилине карата даяр болот. Белгилей кетсек, 24 августка карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 14 миллиард 666 миллион куб метрди түзүүдө. Пандемияга байланыштуу окуучулар жана балдар бакчасында тарбияланган балдар үчүн онлайн окуу жүргүзүлө тургандыгы Билим берүү министрлиги тарабынан айтылган. Учурда мугалимдердин сабагы телеканалдарда жазылып даярдык жүрүүдө. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу быйыл жаңы окуу жылында окуучулар мектепке барып окуй албайт. Ошондой эле балдар бакчасындагы тарбияланган балдарда бакчага барбастан үйдө отуруп сыналгыдан сабак окушат. Башкача айтканда, окуучулар жана бакчадагы балдар үчүн окуу онлайн жүргүзүлөт. Буга байланыштуу учурда телеканалдарда сабактар тартылып жатат. Здравствуйте, дорогие ребята! Учурда Ынтымак телеканалында бардыгы болуп 60 сабак тартылды. Экинчи тайпа ортоңку, жогорку жана мектепке даярдоочу тайпадагы балдарга ылайыкташылган сабактар даярдалган. Балдарга жеткиликтүү болуш үчүн сүрөттөр, слайдтар менен тартылууда. Тарбиячылар онлайн сабак жандуу сабактан оор экендигин айтышат. Анткени алар үчүн камеранын сүрүү байкалган. Жаттап келген тексттерин да унутуп, 15 мүнөттүк сабакты 2 сааттан ашык тартылып кыйналып жатышат. Көп эле кыйынчылыктан өттүк да. Анан биз айтып кетчү нерсебиз, журналисттерге биз аябай тазим кылдык. Эмне дегенде камеранда сүрүү болот экен. Анан мугалимдер слайд жасаган жактан да кичине кыйынчылык көрүштү. Бирок биз баягы 2 жылдан бери президенттин указы менен санариптештирүү жылы болгондуктан биз буга даяр эле болуп калган элек да. Эмне дегенде бардык мугалимдер ноутбукту болушуп, электрондук форматта пландарды жазышып башташкан. Анан март айынан бери, карантинден бери өздөрү ошол өздөрүнүн тайпасында онлайн сабактарды өткөрүштү. Бирок баары бир мынтип студияга келип, камеранын алдына туруп сабак өткөн аябай мындай кичине татаалыраак экен да. Эмне дегенде байкуч тарбиячыларыбыз мейли ошо 60 бала болсо дагы мындай балдар менен тирүүлөй өткөнүбүзгө жетпейт экен деген ойдо калышты да. Мугалим тарбиячылар буга чейин дистанттык окууну окуучуларга бакчадагы балдарга кандай түшүндүрүп, окутуу боюнча семинарларга катышып окуп үйрөнүшкөн. Сыналгыдан өтүлгөн сабактарды окуучу түшүнүп, өздөрүнүн класс жетекчилери менен WhatsApp, Zoom программалары аркылуу кайтарым байланыш түзүп түшүнгөнүн айтып берет. Онлайн сабактар азырынча кайсыл айга чейин өтүлөрү белгисиз. Мынанча айга чейин деп туруп эч ким гарантия бере албайт. Качан мына оору токтогондон кийин эртеси эле өтүп кетишибиз мүмкүн да. Может, эгерде мына өзүңөр көрүп атасыңар, телевидение күндө берип атат, мынанча оору чыкты деп туруп. Биз башталышында мартта каникулга чыккан мезгилде бизде 10 чакты 15 чакты эле ооруп аткан мезгилде чыктык да. Азыр ошол может азыр 10 чакты 15 чакты ооруп калган мезгилдерде может баштап жүрүшүбүз мүмкүн сабак. Азырынча бир чейрек деп айтылып атат, бирок бир чейректен кийин ноябрь айында күчөйт деген да миш-миш бар да. Ошон үчүн кармалып атат. Эгерде бир чейрекке чейин эле оорулар жок болуп калса, зачем немесин эч кандай кажет жок да. Ошон үчүн качан ушул оорунун басаңдаган мезгилде кадимки режимге окутуп кете беребиз. Биздин Смотрим на камеру, улыбаемся. Я скажу: раз, два, три, начали, значит начали. Раз, два, три, начали.
Онлайн окуунун жазылышы июль айында эле башталган. Ынтымак телеканалы бул жоопкерчиликти өз мойнуна алган. Ал үчүн телеканалдын техникалык базасы жетиштүү. Режиссер, операторлордо дасыккан тажрыйбалуу кызматкерлер. Окуу кыргыз, өзбек, тажик тилдеринде жазылып жатат. Телеканал кызматкерлери жалпы 400гө жакын сабак тартып жетишти. Тартым эртең мененки саат 8ден кечки 8ге чейин жүрүүдө. Ынтымак телеканалдын базасы аябай ыңгайлуу келди. Биз буга чейин мектептерди тартып жүргөнүбүздөн бизге калган заказдар да түшүп калды. Например, өзбек тилдүү мектептерге сабактарын тартып бергени үчүн биздикилер жакшы, мыкты айтканда ошончо студиялар аракет кылып тартып аткан болсо, ошолордун арасында эң алдыңкы мыктылардын бири болгондуктан бизге кошумча бунан ошо тартып бүткөн сабактардан тышкары өзбек тилин дагы кошумча бердик, тажик тилдерин дагы кошумча берди, и бала бакчаларды дагы кошумча берип, биз ошолорду үстүнөн иштеп жаткан учурубуз. Техникалык жактан Ынтымак телеканалы студияда болгон бар жак нерсе менен камсыздалган. Билим берүү министрлигинин маалыматында республиканын айрым жерлеринде жергиликтүү бийлик менен санэпид көзөмөлдөө борборунун келишими аркылуу балдар бакчасы жаңы алгоритм аркылуу иштейт. Бирок баланын саны чектелет. Фируза Шымбаева, Айбек Үсөнү, Ынтымак. Баткен облусундагы кээ бир аймактарда сууга суу көйгөйү жаралгандыктан жергиликтүү эл сууну ал талап кылуучу өсүмдүктөрдү эгүүгө өтүштү. Маселен, Кыргыз кыштак айылынын жашоочулары жүзүм өстүрүүнү колго алган. Мээнети аз, бирок кирешеси мол болгон жүзүм өстүрүүнүн сырларын кабарчыбыз көрүп келген. Жүзүм өстүрүп, багбанчылык менен алектенген Шакир Устамов бул жылы ойдогудай түшүм алды. Ал түшүндүүлүктү арттыруу үчүн көп жыл мээнет кылып, сырларын өздөштүрүп, акыры акыбетти кайта баштады. Азыр анын багында жүзүмдүн 7 түрү өстүрүлүп, бышкан мезгилде кошуна өлкөлөргө экспортко чыгарат. 7 сорту бар. 7 кыл жүзүм бар. Кызыл үсөн, ак үсөн, дамский палчык, кара жүзүм бар. Кишмиш дегени бар. Уругу жок, майыз боло турган жүзүм. Бишкек алып кетет, Россияга алып кетет, Казакстанга. Өзүдө айылда, базарларда бөлүп саткандар бар. Өздөрү келип терип кетишет. Багбандын жүзүмүн бышкан учурда кардарлар үйүнөн терип кетишет. Соодагерлер тарабынан жүзүмдүн үсөн аталышындагы сортуна суроо талап күч. Андыктан багбан кирешеси жогору болгон жүзүмдөрдү көбөйтүүгө басым жасоону пландап жатат. Биздин айылыбызда суу таңкыз. Камыраак сууду каалай турган мемлекет. Карап атабыз, Кудайга шүгүр, болуп атат. Жалпы 15-20 миң алабыз. Ушул энди ак үсөнүн көбөйтүш керек экен. Базар ушуну көбүрөөк алып атат. Кызыл үсөнүн көбөйтүш керек экен. Учурда Баткен облусунун аймагында 388 гектар айынтан жүзүм жыйналып алынды. Түшүм кошуна өлкөлөргө жана ички рынокко сатылып жатат. Баалары былтыркы баасында кармалып 50-60 сомдон сатылып жатат. Баткен обласында жүзүм бактарынын жыйналуучу аянты 1305 гектар жер болсо, бүгүнкү күндө 338 гектар жер жыйналды. Дыйкандарыбыз ошол жерлерден жүзүмдөрүн жыйнап алышты. Ал эми түшүмдүүлүгү 901 тонна болууда бүгүнкү күндө. Жүзүмдөрүбүз жергиликтүү базарларда башка областтарга жана Борбор шаарыбызга азыр чыгарылууда. Борбор Азияда жүзүмдүн 300дөн ашуун түрү бар. Ал эми Кыргызстанда түштүк аймагынын абасы жылуу жеринде жашаган багбандар жүзүм өстүрүү менен алектенет. Нурайым Идирисова, Жыргалап Жижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. 26-27 августка карата Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштеринин автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү кабарлар маалымат программасын жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.